Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө, керемет, табылгы рецепт менен бөлүшөм десем эч адашпайм. Себеби бул рецептти тапкан соң эле дароо сиздер менен бөлүшүүгө шаштым. Жакында тапкан болсом дагы өзүм 2-3 ирет жасап көрүүгө жетиштим. Биздин үй бүлөгө аябай жакты, жумшак, даамдуу, анан да өтө бюджеттүү. Колдогу бар азыктардан жасалат, 15 мүнөттө даяр болот. 2-3 күндөн соң дагы токочтор жумшак бойдон тура берет. Өзгөчө балдарыңызга аябай жагат деген ойдомун. Ошондуктан жасап көрүүнү шарттуу түрдө сунуштаймын. Эгер видео кызык болгон болсо, аягына чейин биз менен бирге болуңуз. Видео жаккан болсо, лайк басып, бизди колдоп коюңуз. Мен жасаган азыктардан 20 даана токош чыкты. Идишке 1 жумуртка, 4 чоң аш кашыкта кум шекер салып алабыз. Эгер өтө ширинирээк болсун десеңиздер 4,5 же 5 кашык кошсоңуздар болот. Бирок 4 кашыктагы аябай ширин, даамдуу болот экен. Венчиктин жардамында жакшылап көөртүп аралаштырып алабыз. Алты аш кашыкта өсүмдүк майын куюп алабыз. Алты аш кашык кадимки жылуу суу куябыз. Аралаштырып алабыз. Бир жарым пияла un, болжол менен 250 грамм. 1 чай кашыкта разрыхлитель. Чай кашыктын учунда сода. 3 чоң аш кашыкта какао салып, баарын электен өткөрүп, жакшылап аралаштырып, камыр жууруп алабыз. Камыр өтө жумшак болот. Колго жабышпай турган, бирок жумшак. Бир аздан жуулуп, тегеректеп, өзүңүздөр каалагандай кооздоп, форма берип, духовканын табагына тизип алсаңыздар болот. Мен кант упасына буладым. 3 түрдүү формада бышырып көрдүм. Мына ушинтип тегеректеп, анан бир аз жалпайтып, анын үстүнө ситон жардамында кант упасын сепип алдым жана эч кандай кант упасын сеппей эле жалпайтып, андан кийин бир аз басып, вилканын жардамында кооздоп койдум. Мына ушул 3 усулда бышырып алдым. Үчөө тең аябай көркөмдүү, сонун болуп мага жакты. Алдын ала кызытылган духовкада 200 градуста 10-12 мүнөттө бышып чыгат. Ошон үчүн кылдат караңыздар, күйгүзүп жибербеңиздер. Аябай даамдуу, жумшак болуп бышып чыкты. Бышкандыгын духовкадан зубочистка таягын сайып текшерип алабыз. Эгер кургак чыккан болсо, бышкан болот.
Достор, чындыгында сөз менен айтып бүткүс, мен мынчалык жыйынтык күткөн эмесмин. Аябай жумшак, даамдуу, өзгөчө, билбейм, мага аябай жакты. Сиздерге да шарттуу түрдө жасап көрүүнү сунуштайм. Жасап көрсөңүздөр, албетте сиздерде да окшойт жана эң жакшы көргөн токочуңуздарга айланат деген чоң ишеничтемин. Видеону көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгер каналыбыз жаккан болсо, жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман туруңуздар.